Musa'nın ekinci kitebi Misirden çıgуу. 1-bölüm. Jakып менен бирге өз үй бүлөсү менен Мисирге келген Исраил уулдарынын аттары мындай: Рубейн, Шимон, Леби, Жүйүт, Исахар, Забулун, Бенжамин, Дан, Напталы, Гат жана Ашыр. Jakыптын тукуму 70 адам эле. Ал эми Жусуп Мисирде болчу. Кийин Жусуп да, анын бир туугандары да, ошол муундун адамдары да көз жумушту. Бирок Исраил уулдары укумдап көбөйүп, күч алып, Мисир жерине толушту. Мисирде Жусупту билбеген жаңы падыша такка отурду. Ал өз элине мындай деди: Исраил эли бизден алда канча көп жана күчтүү болуп кетти. Көбөйүп кетпеш үчүн биз аларды алдайлы, антпесек согуш болсо, алар душмандарыбызга кошулуп, бизге каршы чыгып, биздин жерден чыгып кетишет. Ошентип, ал оор жумушка салып эзиш үчүн алардын үстүнөн башчыларды койду. Азык-түлүк сактоо үчүн алар фараонго Питом жана Раамсес деген шаарларды курушту. Аларды канчалык эзген сайын алар ошончолук көбөйүштү. Алар канчалык көбөйгөн сайын мисирликтер алардан ошончолук кооптоно башташты. Ошондуктан мисирликтер Исраил уулдарын ырайымсыздык менен зордоп жумушка салышты. Аларды лай менен кышка салып, ар кандай талаа жумуштарына ырайымсыздык менен зордоп иштетип, алардын турмушун азаптуу кылып жиберишти. Мисир падышасы Шипра жана Пуя деген аначы еврей кемпирлерге мындай деп буйрук кылды: Силер еврей аялдарды төрөтүп жатканда карагыла. Эгерде эркектер өлсө, аны өлтүрүп салгыла. Эгерде кыздар өлсө, жашай берсин. Бирок аначы кемпирлер Кудайдан коркушчу. Ошондуктан Мисир падышасынын айтканын кылбай, балдарды тирүү калтырып жатышты. Мисир падышасы аначы кемпирлерди чакырып алып: Эмне үчүн мындай кылып жатасыңар? Эмнеге балдарды тирүү калтырып жатасыңар деп сурады. Аначы кемпирлер фараонго: Еврей аялдар мисирлик аялдардай эмес экен. Алардын ден соолугу чың экен. Ошондуктан алар аначы кемпирлер келгиче эле төрөп жатышат деп жооп беришти. Бул үчүн Кудай аначы кемпирлерге жакшылык кылды. Эл болсо көбөйгөндөн көбөйүп абдан күч алды. Аначы кемпирлер Кудайдан корккондуктан Кудай алардын үй бүлөсүнө батасын берди. Ошондо фараон өз элине мындай деп буйрук берди: Еврейлердин жаңы төрөлгөн эркек балдарын дарыяга ыргыткыла, ал эми кыздарын тирүү калтыргыла. 4-бөлүм. Ыйса ыйык рухка толуп, Ярдандан кайтып келгенден кийин рух тарабынан чөлгө алынып барылды. Ошол жерде ал 40 күн шайтан тарабынан сыналды. Ошол күндөрү ал эч нерсе жеген жок. Акырында ал ачка болду. Ошондо шайтан ага: Эгерде сен Кудайдын уулу болсоң, анда мына бул ташка буйру, ал нанга айлансын деди. Ыйса ага мындай деп жооп берди: Ыйык жазууда адам нан менен гана эмес, Кудайдын ар бир сөзү менен жашайт деп жазылып турат. Ошондо шайтан аны бийик тоого чыгарып, көз ирмемде ага дүйнөнүн бүт падышачылыктарын көрсөтүп, сага ушул падышачылыктардын баарынын үстүнөн болгон бийликти жана алардын атак даңкын берем. Анткени ал мага берилген, мен аны кимге кааласам ошого берем. Ошондуктан эгерде сен мага таазим кылсаң, баары сеники болот деди. Иса ага: Кет жанымдан шайтан. Ыйык жазууда Кудай Теңириңе табын, ага гана кызмат кыл деп жазылып турат деп жооп берди. Ошондо шайтан аны Иерусалимге алып барып, ибадаткананын төбөсүнө тургузуп, мындай деди: Эгерде сен Кудайдын уулу болсоң, анда ушул жерден боюңду таштап жибер. Анткени ыйык жазууда ал өз периштелерине сени сактоону буйруйт. Сен бутуңду ташка уруп албашың үчүн алар сени колдоруна көтөрүп кетишет деп жазылып турат. Иса ага: Кудай Теңириңди сынаба деп айтылган деп жооп берди. Шайтан Ыйсаны сынап бүткөндөн кийин убактылуу анын жанынан кетип калды. Ыйса ыйык рухтун күчүнө толуп Галилеяга кайтып келди. Ал жөнүндө бардык аймактарга кабар тарап жатты. Ал синагогаларда элди окута баштады. Аны бардыгы мактап жатышты. Иса өзү чоңойгон Назарет шаарына келип, адатынча ишемби күнү синагогага кирди. Ал Кудайдын китебинен окуп берүү үчүн ордунан турганда ага Ишая пайгамбардын китебин сунушту. Ал китепти ачып, мындай деп жазылган жерин таап окуду: Теңирдин руху менде, анткени ал мени жакырларга жакшы кабар таратууга дайындады. Мени жүрөгү жаралууларды айыктырууга, туткундарга боштондук жарыялоого, сокурлардын көзүн ачууга, кыйналгандарды эркиндикке чыгарууга, Теңирдин ырайым кылуу жылын жарыя кылууга жиберди. Анан Ыйса китепти жаап, кызматчыга кайтарып берип, ордуна отурду. Синагогадагылардын бардыгынын көздөрү ага тигилди. Ошондо Ыйса аларга: Силер уккан ушул пайгамбарчылык бүгүн орундалды деди.
Бардык аны кубатташты. Анын оозунан чыккан керемет сөздөрүнө таң калып, бул Жусуптун эле баласы эмеспи дешти. Иса аларга мындай деди: силер мага дарыгер өзүңдү айыктыр деген макалды айтаарыңар анык. Капернаумда кылгандарыңды уктук, ошол кылгандарыңды бул жерде, өз мекениңде да кылчы, дээрсиңер. Анан Иса дагы мындай деди: силерге чындыкты айтып коеюн, эч бир пайгамбар өз жеринде кабыл алынбайт. Силерге чындыкты айтып жатамын, Илияс пайгамбардын тушунда 3 жыл 6 ай бою жамгыр жаабай, бардык жерде катуу ачарчылык болгон кезде Исраилда жесирайялдар көп эле. Ошондо Илияс алардын эч кимисине жиберилбестен Сидон жеринен Сарепат шаарындагы бир жесирге гана жиберилген. Ошондой эле Элиша пайгамбардын тушунда Исраилда пес оорулуулар көп болгон. Бирок сириялык Наамандан башка эч ким айыккан эмес. Муну укканда синагогадагылардын баары ачууланышты. Алар орундарынан тура калышып, Исаны шаардан кууп чыгышты да, ылдый түртүп жибермекчи болуп, өздөрүнүн шаары жайгашкан тоонун чокусуна алып барышты. Бирок Иса аларды аралап өтүп, кетип калды. Иса Галилеядагы Капернаум шаарына келип, ишемби күндөрү элди окутуп жатты. Эл анын окутуусуна таң калды, анткени ал бийлиги бар адамдай сүйлөчү. Синагогада жин оорулуу бир адам бар эле. Ал: "Эй, Назареттик Иса, бизде эмнең бар? Сен бизди жок кылуу үчүн келдиң. Сенин ким экениңди билем. Сен Кудайдын ыйыгысың" деп кыйкырды. Иса ага: "Үнүңдү бас, бул адамдын ичинен чыгып кет" деп тыюу салды. Ошондо жин ал адамды элдин алдына жыгып, ага эч кандай зыян келтирбестен анын ичинен чыгып кетти. Ошондо бардыгынын үрөйлөрү учуп, өз ара: "Бул эмне дегени? Ал жиндерге бийлик менен, күч менен буйрук берип жатат. Алар чыгып кетип жатышат" дешти. Ошентип Иса жөнүндө бардык аймактарга кабар тарады. Иса синагогадан чыккандан кийин Шимондун үйүнө келди. Шимондун кайненеси ысытма оорусу менен ооруп жаткан эле. Исадан ага жардам берүүсүн өтүнүштү. Иса анын жанына келип, аны ысытма оорусунан айыктырды. Аял дароо ордунан туруп, аларга кызмат кыла баштады. Күн батканда ага ар кандай оорулууларды алып келе башташты. Ал ар биринин үстүнө колдорун коюп, аларды айыктырып жатты. Көптөрдүн ичинен жиндер: "Сен Кудайдын уулу Машаяксың" деп кыйкырып чыгып жатышты. Бирок Иса аларга өзүнүн Машаяк экенин айтууга тыюу салды, анткени жиндер анын Машаяк экенин билишчү. Таң атканда Иса үйдөн чыгып, ээн жерге барды. Эл аны издеп таап, кетирбей алып калгысы келди. Бирок Иса аларга: "Мен Кудайдын падышачылыгы жөнүндөгү жакшы кабарды башка шаарларга да жарыялашым керек, анткени мен ошол үчүн жиберилгем" деди. Ошентип Иса Галилеядагы синагогаларда насаат айтып жатты. 18 бөлүм. Шуктук Билдат мындай деп жооп берди: "Ушундай сөзүңөрдү качан токтотосуңар? Жакшылап ойлоңгула, анан сүйлөйбүз. Эмне үчүн биз айбан катары эсептелишибиз керек? Эмне үчүн биз сенин алдыңда кемсинтилишибиз керек? О, сен ачууланып, өзүн азапка салган неме? Сен үчүн жер ээн калмак беле? Сен үчүн аска зордунан козголмок беле? Ооба, мыйзамсыздын жарыгы өчөт. Анын отунан учкун калбайт. Чатырындагы жарык караңгылайт, анын үстүндөгү шамы да өчөт. Анын кудуреттүү кадамы кыскарат. Өзүнүн ою өзүн кулатат. Анткени ал өз буту менен торго түшөт. Тордун үстүндө басат. Анын буту тузакка түшөт. Ошондо тоноочу аны кармап алат. Ал үчүн жерге тузак жашыруун тартылган, жолуна капкан коюлган. Бардык тарабынан коркунучтар анын үрөйүн учуруп, ары бери алдастатат. Ачкалыктан алы кетет. Өлүм анын жанында даяр турат. Анын дене мүчөлөрүн оору жейт. Анын мүчөлөрүн эң жаман оору мүлжүйт. Үмүтү чатырынан куулат. Бул аны үрөй учурган коркунучтар падышасына түшүрөт. Анын чатырына башка бирөөлөр кирет, анткени ал эми анык эмес. Анын үйүнө күкүрт чачылат. Түбүндөгү тамыры кургайт, үстүндөгү шак бутактары соолуп калат. Анын аты жер үстүнөн өчөт. Анын ысымы аянтта оозго алынбай калат. Аны жарыктан караңгылыкка кууп, жер үстүнөн жок кылышат. Өзүнүн элинде анын уулу да, небереси да болбойт. Анын турагында эч ким калбайт. Ал жөнүндө укканда кийинки муундун үрөйү учат, замандаштары калтырап турушат. Мыйзамсыздын өмүрү мына ушундай, Кудайды билбегендин тагдыры мына ушундай. 5 бөлүм. Силердин араңарда бузуктук кылган адам бар экенин уктум. Ал өзүнүн өгөй энесин алып алыптыр. Мындай нерсе бутпарастар арасында да кездешпейт. Мындай иш кылган адам арабыздан чыгарылса экен деп ыйлагандын ордуна кекиресиңер да. Араңарда болбосом да рухум силер менен, ошондуктан өзүмдү араңарда жүргөндөй эле сезип, мындай иш кылган адамга карата чечим чыгарып койдум. Теңирибиз Иса Машаяктын ысымынын урматына чогулганыңарда, рухум силердин араңарда.
Теңирибиз Иса Машаяк келген күнү Теңирибиз Иса Машаяктын күчү менен ал адамдын жаны куткарылып калыш үчүн, денеси кыйналыш үчүн аны шайтанга берип салгыла. Мактанар жөнүңөр жок, бир аз эле ачыткы бүт камырды ачтаарын билбейсиңерби? Жаңы камыр болушуңар үчүн эски ачыткыдан арылгыла. Силер ачыткысыз камырсыңар, анткени Пасах козусу Машаяк биз үчүн курмандыкка чалынган. Ошондуктан эски ачыткы бузуктук жана куулук шумдук менен эмес, ачыткысызынан таза жүрөк жана чындык менен майрамдайлы. Мен силерге бузуктук кылуучулар менен мамилелешпегиле деп кат жазып жибергем. Бул дүйнөнүн бузуктук кылуучулары, дүйнөкорлору, талап тоноочулары жана бутка табынуучулары менен мамилелешпегиле дебейм. Болбосо бул дүйнөдөн таптакыр эле чыгып кетүүгө туура келмек. Мен силерге бир тууганыңармын деп коюп, бузуктук кылганын, дүйнөкорлугун, бутка табынганын, ушак сүйлөгөнүн, ичкилик ичкенин, уурлук кылганын таштабаган адам менен мамилелешпегиле. Атүгүл аны менен бирге отуруп тамак да ичпегиле деп жазгам. Сырттагыларды соттоп эмне кылам? Жыйындагыларды силер соттошуңар керек эмес беле? Сырттагыларды Кудай соттойт. Ошондуктан бузулган адамды араңардан чыгарып салгыла.